أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا Uzaq dağlar, yaxınıraq gelinizlər. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir tuğandar. Barınızlarga jaratkan Allah Taala'nın tınçlığı, salamı, merimi, rayımı, jana berekesi olsun. Jaratkan Allah Taala barımızga paydalı bilim versin. Kabul bolgon amal versin.
Allah Taalam keң ырыскы бардык оорулардан шифа берсин. Жаратканым ушу пайдасыз билимден сактасын. Коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан сактасын. Өткөнкү сабакта Ибрахим пайгамбардын окуясы, Алла Тааламдын кудурети, өлгөндөн кийин кантип тирилтесин деп Алла Субханаху ва Таала 4 канаттуу буйрган эле 4 канаттууну алып айтып берген элек ал окуяны. Бүгүнкү сабагыбыз Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ман яргабу ан миллати Ибрахима илля ман сафиха нафсаху ва лакад истафайнаху фид дунья ва иннаху фил ахирати ламинас салихин. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Kim milleti İbrahim paygambardın dininen жүз үйрө турган болсо, ошол адам акылсыз адамдар гана жүз үйрөт депчи. Өзүңүздөргө мурда айтып кеткендей, жөөттөр дагы яһудилер Ибрахим яһуди болгон дейт, христиандар болсо христиан болгон дейт. Бизден дейт, мушриктер болсо бизден дейт. Бирок Алла Таала айтып койду Кур'ан-ы Каримде: "Ма кана Ибрахиму яһудия ва ла насрания, валакин кана ханифан муслима ва ма кана минал мушрикин." Ибрахим пайгамбар яһуди эмес эле дейт. Насрани дагы эмес эле, мушриктерден дагы эмес эле. Эмне эле десе, кана ханифан муслима, мусулман эле. Чыныгы мусулман эле. Түз ак жолдан ийилбеген, бурулбаган мусулман эле. Эми Алла Таала берде айтат, биз Алла Таала айтат, биз аны дүйнөдө тандадык дейт Ибрахим пайгамбарды. Ахиретте болсо салихиндерден түз жүргөн, таза, туура жүргөндөрдүн катарына коштук. Алла Таала айтат, эстеген ал убакты качан Ибрахим алейхиссаламдын роббусы Алла Таала айтты: "Аслим." Ислам деген моюн сунуу, баш ийүү, бир сөз менен айтканда чачтан тырмакка чейин өзүн толук тапшыруу деген сөз. Кимге? Шайтанга, напсиге эмес, Аллага өзүн толук тапшырган Ибрахим пайгамбар. Аслим дейт, мусулман. Аслим, өзүңдү толук тапшыргын деди. Алланын өкүмүнө, Алланын каалоосуна Ибрахим пайгамбар өзүн толук тапшырган эле. Кала асламту ли раббил аламин. Бүткүл ааламдын роббусы Алла Таалага өзүм толук тапшырдым дейт. Васа биха Ибрахиму банихи. Ибрахим пайгамбар ушу нерседе осуят кылды балдарына. Ва Яқубу: "Я бания инналлаха устафа лакумуд-дин фала тамутунна илля ва антум муслимун." Яқуб пайгамбар балдарына айтты: "О балдарым, шек күмөнсүз Алла Таала силер үчүн динди тандады. Чыныгы дин, ошондуктан силерге өлүм келбесин, бирок өлүм келе турган болсо ва антум муслимун, силер Аллага баш ийген абалда, мусулман болгон абалда гана келсин" деди. Мына Яқуб пайгамбар балдарына айтып аткандар. Бардыгы талашат, айтышат: "Ва қалу куну худан ав насара тахтаду." Силер жөөт болгула дейт. Еврей динин кабыл алгыла дейт, яһуди. Же христиан динин кабыл алгыла дейт. Туура жол табасыңар дейт. Кул, айтып кой: "Бал миллата Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин." Ибрахим пайгамбардын мынакей миллати. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таалам Кур'ан-ы Карим түшүргөнгө чейин пайгамбарыбыз миллати Ибрахим пайгамбардын дининде ибадат кылып турчу. Мынакей Ибрахим пайгамбардын дининде ибадат кылып турат эле. Ошондуктан Алла Субханаху ва Таала Ибрахим алейхиссаламдын динин миллат Ибрахим алгандай бардык нерселерден эмес, түп түз турган абрамическое учение деп мына бүгүнкү күндө дагы бүткүл дүйнөдө христиандар,
Буларга эми ахли китеп да, китеп түшкөн да. Мушриктер эч нерсе түшкөн эмес, бутпарастарга эч нерсе жок буларга. Асмандан Таурат, Забур, Инжил, Кур'ан түшүп атпайбы? Ушулардын бардыгы Ибрахим пайгамбардын урпактары болуп атпайбы? Вот, ошон үчүн талашышат эле да. Allah subhanahu wa ta'ala aytdi: "Qul innani hadani robbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Aytkan. Meni Robbim tüz jolga manga hidayat berdi. Şunday dinge, millati İbrahim'de al müşriklerden emesele. Aytkan albatta menin namazım, menin kurbandığım, menin jaşoom jana ölümüm бүткүл аламдын Робусуна таандык. La şerike lehu, hiç bir gana şerigi жок. Ve bidalika umirtu ve ana awwal muslimin. Ушул нерсеге мага буйрук берилди. Жана мен мусулмандардын эң алгачкысымын дейт. İbrahim пайгамбарды Алла Таала дос тутту. Hadiste gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala meni dagı halil kılgan deyt. Eğer dedik, "Lev kuntu muttahidan min ahlil ardı halilan, lettakhastu Abu Bakr halilan, walakin sahibukum halilullah." Eğer de jer betinde meni halil degen tereң dostluktu aytat. Jönököyle üstürtön dostluk emes. Жүрөктүн тамыры аралап кеткен достлукtu aytat halil деп. Eğer de men жер бетинде бирөөнү дос тутканда, халил кылганымда, анда Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху халил кылат элем дейт. Бирок силердин сахибиңер, силердин шеригиңер, яны пайгамбарыбыз өзүн айтып атат. Халилуллах, Алланын халили. Мындай садык деп коет достуч. Халил деген андан жогору турат. Хабиб андан жогору турат. Халил деп ушу достугу аралап кеткен жүрөктү айтат да. Хиллеттен айтылат да. Хабиб деп хабба деген сөздөн чыгат. Ал деген дан өсө берет да. Ошон үчүн мухаббат хабибулло, хабиб деп бунун достугу бүтпөй деген да. Дан өсө берет да. Ушинтип көбөйө берет деген сөз да. Кандай болбосун, бул жердеги айтып атканы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мени Алла Таала мынаке халилулло деп койду" дейт. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim Peygamber'e kaçan joluktu? Miraç gecesinde joluktu. Birinciden Mescid-i Aksa'ga varıp namaz okuganda oşol жерде İbrahim Peygamber'di gördü. İkinciden İbrahim Aleyhisselam 7. asmanda Baytul Mamur degen var. Al bolso periştelerden Kabası. Oşol жерде jölönüp turgan eken, Rivayetlerde gelet neden dahrahu bil Baytul Mamur. Jölönüp turgan ele Baytul Mamurga. Baytul Mamur kanday 70.000 perişte kılat. Gün sayın anın gezegi kıyamat günge çeyin gelbeydi. Oşol жерде jölönüp turganda İbrahim Aleyhisselam'a mınaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşunda jolukkan eken. Bukhari Şerif'te gelet Abu Hurayra'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraldı. Man akramun nas? Adamlardan en sıylusu kim degende Peygamberimiz aytdı. Akramuhum atqahum. Alardan en sıylusu, urmatlısı, en takvası dedi. Faqala leysa an hada nas'aluk. Allah soradı, sahabalar soradı. Bul turalı saravayla turabız dedi. Qal fa akramun nas Yusuf. Nabiyullah, İbn Nabiyillah, İbn Nabiyillah, İbn Halilillah. Anake Yusuf peygamberimiz ekende. Uşul Yusuf peygamberin atası Yakup peygamber. Yakup peygamberin atası İshak peygamber. İshak peygamberin atası İbrahim Halilullah mına. Demek ki İbrahim Halilullah bu Allah Taala özü Kur'an'da aytып атат bunu. Tört bunu aytkanlar ata peygamber da Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın atası peygamber mesela. Han'ın atası peygamber mesela. Abdullah peygamber mesela. Abdülmuttalip peygamber mesela. Akıllı. Yusuf peygamber olsa peygamber, atası kim? Yakup aldağı peygamber, anatası kim? İshak aldağı peygamber, anatası kim? İbrahim aldağı peygamber. Halilullah. Adamlardan en sıylısı şul dedi de. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kişbeyildiği. Anan sahabalar soradı da bul turalı emes dediler.
Анда эмнеден? Ан маадинен араб тасалуни? Арабтардан mı dedi? Qalu na'am. Ova dedi Peygamberimiz aytdı. Fa khiyaruhum fil cahiliye khiyaruhum fil islam idza faqahu. Jahiliyat dep koyduğanlar. İsa Peygamber asmanga götürülüp ketkenden Muhammed Peygamberimiz gelgenге чейинки ушул доорду jahiliyat dep koydu. Ne dep koytken? Bir daha Peygamber bolgon emes da. Adamlar ayvan jırtkıç bolup kalgan. Jahiliyat dep, nadandık doğuruşu jahiliyat. Emin Peygamberimiz aytadi. Adamların en жақшысы алардын ким? Jahiliyatda dagы жақшысы, İslamga келгенде да жақшысы. Качан? İslamды түшүнүп, din tutsa дейт. Бул деген мындай. Субхан разияллаху анху айтат. Alhamdulillah İslamga чейин дагы мен бир зына кылган эмесмин. İslamга келгенден кийин да зына кылган эмесмин дейт. Усман радияллаху анху. Jahiliyatda dagы мен бир кан төккөн эмесмин. Кийин да кан төккөн эмесмин. Бирөө акысыз, жазыксыз неме кылганга, зына кылганда dedi. Кебил ошо мурунтан эле alhamdulillah мынакей jahiliyаттын доорунда деле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 40 жашында пайгамбарчылык берилип атпайбы? Ага чейинки jahiliyаттын доору деп коет. Кандай жаман эмелер болгон, ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айт суралып ушундай деп айтып берген. Кыямат күнү эң биринчи кийим Ибрахим пайгамбар кийин эткен. Бардык адамдар жылаңач төрөлөт, билесиздер да. Кыямат күнү бардык адамдар, эркек, аял, ата, эне, жаш, эч ким. Айша радияллаху анха энебиз айтты: "Я Расулаллах, айерде эми ата эне болот, башка болот. Уяттуу жерлерине эми болуп калбайбы?" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ай, кыямат күнү тамаша күн эмес да ал. Ушундай коркунучтуу, ушундай сүрлүү, ушундай күн адам о башка бирөөнүн уяттуу жерин көрүш тията турсун, өзүнүкүн караңга мүмкүн убакыт болбойт." Баары жаңылаңаш турлар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Юхшарун нас хуфатан." Адамдар кыямат күнү жылаңач, урatan, жылаңай пут, жылаңач ала төрөлөт экен ба. То есть жаралат экен баарынычы. Fa awwalu ma yuksa İbrahim aleyhisselam. En birinci giyim giygizilgende İbrahim peygamber'e giyizletken. En birinci İbrahim aleyhisselam giyizletken tuğanlar. Ve debtela İbrahim rabbuhu bi kelimatin fa atammahunna. Jaratkan Allah Taala İbrahim peygamberdi sınavdan ötkürdü. Bir top ökümler menen anın bardığın toluk atkardı deyt. Algaysı dese tazalık degen eken. Айтышат, ошо сыноолордон кайсы десе мурут алуу дейт. Мурут алуу. Сакалды коюу дейт. Оозго суу алуу, мадмада деп коет. Мисвак кылуу деп коет. Мурунга суу алып, мурундан суу чыгаруу дейт, бышкыруу дейт. Тырмактарды алуу. Колтуктарды, түктөрдү жулуу, киндиктин алдын кыруу деп айтылат. Ушул фитрат, ушу тазалык. Жана акыркысы сүннөткө отургузуу. Мынакей уул балдарды биз сүннөткө отургузбойбуз. Ушулар тазалыкка кирет, ушулар фитратка кирет. Мурут алуу, сакал коюу, тырмактарды алуу, түктөрдү тазалап ушулардын бардыгын, булардын жанакей кээ бирлер истинжа сууну менен истинжа кылуу деп ажатканага баргандан кийин суу менен жуу. Булардын бардыгы ушу тахарат bizde тазалыкка кирет, фитратка кирет. İbrahim aleyhisselam ушул тазалыктардан сыноодон өткөрүлгөн. Жараткан Алла субханаху ва таала кабыл кылсын баарыбызды. Allahu akbar. Kızdın ülüş yerin özü alıp işletse bolobу deydi. Болот. Эч нерсеси жок бул. Эгерде кыз макул боло турган болсо, атасына, энесине, кимисине берсе, иштете берсин. Күйөөм акчасын баарын ата энесине жумшайт. Биздин чыгымыбызды такыр ойлобойт. Өзүм иштеп тапкан акчага жашап кийинебиз. Өзүнүн акчасын менден да, баласынан да аяй берет. Ошонун айынан көп урушуп ажырашууга баратабыз. Ошол туурабы? Жарымын өз үй бөлөсүнө жумшаса, унчукпай жашамакмын. Айлыгын акчасын баарын жашырат дейт. Эми жакшы эмес туган. Үйлөнгөндөн кийин
турмуш болгондон кийин сиздин эң сырдашыңыз аялыңыз туган. Чогуу жакшылык, чогуу кыйынчылыкты көтөрүү, чогуу жакшылыкка жетүү үй бүлө болуп эсептелинет тугандар. Бөлүнгөндөн кийин ата-энеңиз сизди үйлөп койдубу? Мейли ата-энеге карап туруш керек, үй бүлө бир туугандарга караш керек. Бирок негизи сиз өзүңүздүн бала чакаңызды биринчи кезекте багышыңыз керек. Сиздин мойнуңузда милдет болуп эсептелинет. Не дейбиз биз эми? Сабырдуулук болуп Алла Таалам күйөөңүзгө инсаф берсин. Чачты отко жакса эмне болот дейт. Отко жакпаш керек. Шариатта денеден чыккан нерсени жерге көмүүгө буйруган. Чач, тырмак, денемизге да кан, тияк неме болуп калса бир. Кээ бирлер болсо парикмахерская топтоп туруп от жагып береткенде күйгүзүп берет да. Ар кандай неме кылыпчы. Бирок негизи сүннөт боюнча жерге көмүш керек. Бардык түктөрдүккө деле ушуну. Аргасынан кээде анан өртөп берет, эми жайызга уруксат берет. Болбосо адамдын денесинен чыккандар була баары кээде бир колу кесилип кетет, же путу кесилип кетет. Тияк бияка ыргытып бербей жакшынакай алып барып көмүп коюш керек. Карыз алып айткан убадасында бере албай бир аз кечиктип берсе күнөө эмеспи дейт. Мүмкүнчүлүгү болуп туруп анан кечиктирип берсе күнөө болот. Мүмкүнчүлүгү жок болуп кечиктирсе эч кандай күнөө болбойт. Караңыздар, карыз берүү өтө сооптуу иш. Карыз алуу пайгамбардын сүннөтү, бирок пайгамбарыбыз карыз алганда убагында кайтарат эле. Бүгүн бизде байлар бар, кандай мүмкүнчүлүктөр барбы? Карыз алып турупчу, ушундай сени жүгүртөт, колуң менен бергенди путуң менен аласың деп коет го, путуң менен деле ала албайсың азыр. Та жатып, ушул зулумдук болот. Мүмкүнчүлүгү болуп туруп бербей турган. Мени сизден 10 000 сом алган, 500 сом болсо деле бере бер. 1000 сом болсо деле бере бер. Жок, ал жака качат, бул жака качат, бул арам. Зулумдук, чоң күнөө тугандар. Ошон үчүн эми эгерде бирок сизде эми сиз карыз бердиңиз, сиз эмне кыласыз? Артынан толук ээрчип, кууп алганга толук акыңыз бар, эч кандай күнөө эмес сизге. Үйүндө туруп алып, эшигинде туруп алып, акчамды бер деп доолаганга акыңыз бар. Бирок карыз берген адам, ушуну унутпаңыз, сизге күн сайын садака кылган сообу жазылат. 10 000 сом карызга берсеңиз, бир айга 30 күн 10 000 сомду садака кылган сообун аласыз. Бир айдан кийин айтты, байке мүмкүнчүлүк болбой калды да, бир айга узартып берип туруңуз. Кийинки айда мен жабам карызды деди. Макул деп туруп узартып койдуңуз, ошо күндөн тартып 2 эседен садака кылган сообун аласыз. 20 000 сомдон. Бул Алла Таалам ушундай сообун берген. Бизге мисалы эми аз карап туруп, кээ бирлер айтат, карызымды алып айтам, чорныйларга кайрылайынбы, же милицияларга кайрылайынбы, же болсо дагы кандай ушундайлар бар экен дейт, атым эле окутуп коюп, байлап коет экен дейт. Жок, ал болбойт. Бизде туугандар, эң жакшы адамгерчилик менен түз эле кайрылып, түз эле алыңыз. Болбойбу? Сабыр кыла алсаңыз, сиздин жашооңуз өтүп атса, сабыр кылып тура бериңиз, убакыт берип коюңуз. Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузга кыйналып, өзүңүзгө керек аргас болсо, анда тияк бияк эмес, көз ачыктарга барбай эле коюң, чорныйларга барбай эле коюң, алып бер, тигинтип бер деп, жөн эле өзү мыйзамдуу мамлекетте жашап атабызбы? Ошол барып туруп милициябы, башка барбы, анда алыңыз анда. Сиз өзүңүз муктаж болуп атасыз, сизге керек болуп атат, акыңыз бар да. Ата-эне кызынын баласына, уулдун баласына бирдей болуш керекпи? Мисалы, оюнчук же кийим сатып алса, бирдей алыш керекпи дейт. Эми мындай, динибиздеги таалим тарбия маселесинде балдарга адилеттүү болсун деген жери бар. Балдарга адилеттүү болсун деп. Кандай? Мисалы, канча уул, канча кызыңыз бар, ойнотконго алып чыкканга, көңүл бурганда, кийимге чалып бергенде, азыркыда айтып атат оюнчук деп, булардын бардыгында адилеттүү болуш керек. Себеп дегенде бир балага же бир кызга көбүрөөк көңүл буруп, жакшыраак оюнчуктарды алып берип, экинчиси жүрөгүн ортуп коесуз. Экинчи сизге айта албаса дагычы, жүрөгүнө ушу кейип калат да, ал жакшы эмес. Ошон үчүн эгерде алып берсеңиз тең алып бериңиз, алып бербесеңиз тең эле коюңуз. Бардыгына бирдей. Күнөөсү көп адам оорукчан болобу дейт. Жок, бул жерден деле эмес. Оору деле болушу мүмкүн, бирок күнөөсү көп адамдын бардыгы эле оорукчандар күнөөсү көп. Анан азыр оорубай жүргөндөр күнөөсү жок деген мааниде эмес да ал. Фиравун тиши ооруган эмес, башы ооруган эмес.
Ömür boyu. Firavun. Biro kандай бактысыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча оруду? Айып пайгамбар канча оруду? Айып пайгамбар денесине курт түшүп кетти го. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам канча оруду? Пайгамбарыбыз сыйкырлашты. Пайгамбарыбызга уу берди. Толтурат. Суно, андай эмес. Мен бирөөдөн процент акча алып, суммасы өтө көп болуп кетти, бирок менин бир тууганым иним мал сатып кутулду. Иниме каалоо тилек айтып коюңузчу. Машалла. Биринчиден сизге айтайын, сиз будан кийин процент албаң. Процент арам. Алла Таала менен согуш жарыялаганга барабар. Кимдин проценти болсо туугандар, тез аранын ичинде эптеп кутулуп, катыган нан менен жашаган жакшы. Өзгөчө мына банктардагы микрокредитный проценттерчи буну айтып коет, мындай деп коет. Финансовое рабство деп коет. Финансылык кулчулдук деп коет. Сизди кул кылып алат болду. Өмүрү бою ошо иштейсиз, ден соолугуңуз дагы ошого кетет, күчүңүз дагы ошого кетет, убактыңыз дагы ошого кетет. Ал жыргап жатат, микрокредит берип койгон. Бул бекер эле Алла менен бул өтө чоң күнөө, зынадан чоң күнөө бул. Ошон үчүн кимде болсо ушка чейин тооба кылайлы, барып тез үзүңүз болду. Бирөөдөн акча алсаңыз, салих адамдан алыңыз, акча. Карыз алсаңыз, салих адамдан алыңыз. Эртеге киши ылдыйда болуп калса, бир жума, бир ай, 5-6 ай кишини күтүп ала турган, чаң тополон кылбай турган жакшы адамдан алың. Карыз алыңыз. Бирок ушун жакшы ниеттен алыңыз, кайтарып берем деп. Карыз алгандан кийин ошол моменттен тартып, сиз жыргалчылык жашоону таштаңыз ал. Ошко мисалы самолет менен барбай, машина менен барың. Мисалы айтам да, да айтып коесуз, алымдар айтат, сен карызың болуп туруп, анан каяктан эт жейсиң? Бир эт берсе го мейли, бирок өзүң эт сатып алганды токтот сен. Ошо кеткен карызга аракет кыл, Кудай кааласа өлбөйсүң. Бирок карызың кутулуп Алла Таалам жардам берет. Карыз ала берип, өлүмдү эстеп өлүп калса, бул жаназасы кандай болот? Мына ошто бир окуя айтайын. Жаназа болгондо карыз доолочулар келип жаназасын окутпай койду. Өзүчү чыгарышты. Бардыгы келип, анан ошо казыкеге айтып, зорго алдагы ар бирин уговаривать этип, айтып таргып берип, деп жалдырап атып, бир канчасын кечтирип, бир канчасын убакыт бөлдүрүп, анан жаназасын окулду. Мындай болуп калса эмне болот? Биз эч ойлобойт экенбиз да. Вечный жашай тургандай да эле жүрөбүз. Же болбосо бала чакабызга карызга батырганга ойлобойбуз? Жок туугандар. Карыз алып той өткөрбөң, аш өткөрбөң, эч кандай той сизге фарыз эмес. Эч кандай аш сизге фарыз эмес, тууган. Эч кандай зарылчылык эмес. Шариятта эч нерсеси жок сен. Кээ бир ата мисалы акча алат мисалы. Onun акчаны ошо той эмес да, кичине мел оборот кылганга, бир башка нерсе болсо, ислам принцип каржылоолору алхамдулилlah бүгүн Алла Таалам Кыргызстанга берди. Ар банктарда деле бар. Ошого иншалла дыйканчылык кылабы, мал чарбасын кылабы, өзүнө жараша. Бирок ниетиңиз чын болсун да бардыгы. Арак жөнөкөйлөрдөн албагыла. Иниңизге рахмат. Мына бир тууганым машалла ушундай инилер болсо, бирок сиз тооба кылыңыз проценттен. Көз ачыктык деген нерсе барбы? Эгер болсо кантип сактанабыз? Бул көз ачык болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ага барбагыла. Ал мүмкүн бир сүйлөгөн сөздөн бир кабарын кошуп айтып коет, бир кичине анча-мынча соң келип калса, туура экен деп ишенип алып, имандан ажырап каласыз. Болбойт көз ачык бар. Балам өзүнүн 4 жаш улуу 9 жаштагы кызы менен үйлөнөм дейт. Кандай шариятта үйлөнсө болот? Баламда үйлөнгөн, ажырашкан 1 жаштагы кызы бар. Көшөгө тартылабы дейт. Эчтеке эмес. Жакшы эле экен анда. Кудай кааласа экөөнү, ушу 2 кызы болуп калат экен, чогуу багып чоңойтушсун. Кадимкидей эле нике болот, күбөлөрдүн алдында. Көшөгө тартса көшөгө тартып койсун, ал эчтемеси жок, проблема жок. Кандай болбосун, ушу кыз тарап макул болсун, бала кабыл алат. Кудай кааласа бактылуу болсун, бирок дин менен жашасын. Ипотекага үй алсак арам болуп эсептелбейби? Проценти жок дейт. Проценти жок болсо жакшы болуптур. Алхамдулилlah, ипотекага ала бериңиздер. Бирок бир немен сурап коюңуз. Вдруг 6 ай төлөгөндөн кийин мүмкүнчүлүк болбой калды. Акчамы кайра сурасам бересиңерби?
Мен деле процентке сурабайм, просто төлөгөнүмдү кайра зарыл болуп калды. Мен үй алганга мүмкүнчүлүгүм таба албай калды. Бересиңерби? Жок десе анда болбойт. Макул беребиз дей турган болсо анда боло берет. Ушундай шарттарын карап коюш керек. Жер айдап түшүм алсаң, жерге Кур'ан окуган туурабы? Жок, зарыл эмес тагы. Кур'ан адамдарга түшкөн, адамдар амал кылсын деп. Албетте таасири тиет, таасири бар. Кур'ан окуп жүрө бер, береке болот. Мынакей Абдурахман ибн Ауф радыйаллаху анху сахаба. Өтө кыйын, акылдуу, бай сахаба болгон. Ал үйүнүн 4 бурчуна аятал курси окуйт эле. Коросу бар го, аятал курси. Аятал курси окуйт. Аятал курси окуйт. Аятал курси окуйт. Бул коргон да бул. Сахабалардын амалы. Кур'ан окуп койсоңуз болот, берекени. Мен 14 жаштамын. 9-ду бүтүп коллежге окуйм десем, дегем, ата-энем каршы, медресеге окуйсун деп жатышат. Кайсынысы туура? Албетте, биринчи сиз дини илимди алыңыз, имандын илимин. Ким сизди жараткан, ушу илимди алыңыз. Эмне үчүн жараткан, ушу илимди алыңыз. Кабырда кандай суроо болот, ушу илимди алыңыз. Мойнуңузда канча фарыз бар, бул илимди алыңыз. Фарызды айын деп коебуз. Медресени толук бүтүп, толук, мисалы, канча 10 жыл окуганы шарт эмес, фарзы кифая. Бирок сиз ошо болор, өзүңүзгө тиешелүү адал, арам нерсени билгенге чейин биринчи ушу илимди алыш керек. Анан колледж качпайт, окуй бересиз. Кайнатамдын 2 буту кесилгенден кийин 3 жылдан соң каза болду. Буту кесилген убакта огородко көмүп койгон элек. Каза болгондо буту огороддо эле калып кетти. Бул туурабы дейт. Өзү туугандар огородко эмес, өзү жайкана деген жери бар. Көрүстөн, мүрзө деп коебуз. Адамдын ошо буту кесилип калса, мисалы, ошол жерге алып барып көмүп коюш керек. Бул деле дене мүчө да. Эгер огороддо болсо эртеге бирөө ачып алса, көрүп калса, айдап калса, болбойт туугандар. Ошон үчүн канча мисалы кээ бир адамдардын жарымы күйүп кетет, жарымы калып кетет. Же болбосо да ушундай келип калат. Мейли алып барып баардыгы көрүстөнгө өзүнүн жайына коюлуш керек балдар. Өзүнүн жайына. Берки жерлерде көбүнчө ит чукуп коет, киши тереңирээк казып коюш керек. Ушундайлардачы анча-мынча иттер бар да, чукуп анан жеп алып кетет да. Ушта андай болбош керек, тереңирээк казып көмүп коюш керек. Алып барып ошо көрүстөнгө каерде болсо ошол жака эле көмүп койгула. Окудукпу, окубадыкпы? Үй бүлөдөгү калысты кайнене келин, кайын журттагы калыстык кандай болуш керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтканда, ушуга амал кылса, кайнене келиндин ортосунда маселе чечилмек да. Бул кайнене келиндин маселеси кыямат күнгө чейин уланат окшойт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Мынакей, эң улуу зат айтып атат. Вахийнин сөзүн айтып атат. Караңыз. Bundan өткөн акылдуу, bundan өткөн боорукер. Сизге бизге мугалим жок, пайгамбарыбыздан өткөн. Ушу сөзгө амал кылса, кайненелер бактылуу болушат. Ушу сөзгө келиндер амал кылса, келиндер бактылуу болушат. Пайгамбарыбыздын бир сөзү мына. Не деп атат? Ла ю'мину ахадукум. Бириңер дагы момун бола албайсыңар. Имандуу бола албайсыңар. Иманыңар толук болбойт. Же болбосо иманыңар Алланын алдында эсептелбейт. Качанга чейин? Өзүңө жакшы көргөндү башкага жакшы көргөнгө чейин. Кайненеси өзүнө эмнени жакшы көрсө, келине жакшы көрсүн ошону. Келини өзүнө эмнени жакшы көрсө, кайненесине жакшы көрсүн. Мен азырма өзүмө эмнени жагат? Ушуга дагы ыраа көрүшүм керек. Ушуга да ушуга. Мен жылуу жерде отургум келет да. Эмне үчүн тиги муздак жерге отура берсин? Андай болбойт да, кел. Бул жер жылуу. Мен өзүмө жакшы көргөн нерсени башкага дагы ыраа көрөйүн да. Мына ошондо анан биз имандуу боло алат экенбиз туугандар. Мына. Биз өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени бүткүл дүйнөдөгү инсан имандууларга жакшы көрмөйүнчө имандуу боло албайбыз. Бул кандай деген хадис бул? Демек өзүңүзгө кандай тамакты жакшы көрөсүз? Кандай кийимди жакшы көрөсүз? Кандай мамилени жакшы көрөсүз? Кандай кызматты жакшы көрөсүз? Кандай жумушту жакшы көрөсүз? Вообще өзүңүзгө эмне жакшы көрөсүз?
урматтуу кайнене, келиниңизге ошону жакшы көрүңүз. Келиниңиz эгерде мусулман болсо, кээ-бир хадистерде келет, бул жалгыз эле мусулмандарга эмес, баткыр адамдарга дейт. Келин болсо, янынан ошо. Эне го, болбойт дегенде эне го. Болор болбосу тартышып берет, келет, урушуп берет. Мен намаз окуйм дегем. Бирок жаттагандарымды унутуп калам, үйрөнгүчөм, карап окусам болобу дейт. Бисмилла деп баштай берин таксыр. Бирок адат кылып албаңыз. Акырын себеп дегенде бизде намаздын сыртынан таалим алуу намаз бузулат деп келет да. Намаздын ичинде туруп сыртта мындай окуп, ушу намаз бузулуп калат тугандар. Бирок эми жаңы баштап атат бул. Эчтекени мисалы билбейт. Эң жакшысы. Ушуну күн сайын намаз окугандан алдын окусаңыз, намаз окугандан алдын окуп, Субханакаллахумма ва бихамдик ва табарак асму ва таала жаддук ва ла илаха гайрук. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Мисалы. Шуну бир-эки окуп алып, анан акырын намазга келе бериңиз. Кичине унутуп каласыз башында. Бир күн, 5 күн, 5 маал окугандан кийинкиси Кудайым берсе иншалла тез эле болуп кетет. Таштабаңыз, жамаат менен окуган эң жакшыраак. Жамаат менен окуган сообу дагы көп, өзүңүзгө практикага дагы жакшы үйрөнөсүз, шайтандын азгыруусу азыраак болот да. Жеке намазга караганда. Жолдошум экөөбүз урушуп кетип, мен кетип калгам. Жолдошум артымдан келип 3 талак деп кетип калган. Мас болчу, талак түшөбү же түшпөйбү? Мас адамдын талагы түшөт. Менин жолдошум мага такыр жакшы мамиле кылбайт. Дайыма жаман сөздөр менен сөгүп, жемелеп, уруп, теп, мага каалаганындай мамиле кылат. Мага 2 жолу талак берген. Мен кетпей жашап жүрө берем. Ортодо бир балабыз бар. Кетип калсам кандай болот? Аябай көңүлүм калды. Мен да жылуу сөз уккум келет. Кандай кылсам болот? Дейт Аллах. Үйгө имандуулук келиш керек. Ансыз болбойт. Үйдө имандын сөзү болуш керек. Имандын сөзүн сүйлөш керек, имандын сөзүн угуш керек. Үйдө имандын сөзү ошол имандын китеби окулуш керек тугандар. Ансыз болбосо азманда зулумдук боло берет. Ахиретти сүйлөбөй калдык, өлүмдү сүйлөбөй калдык. Ошон үчүн Алла Таала бизге дин берди да. Биз азгандай каалагандай жашап атабыз да. Мен напсым эмнени кааласа, ошондой кылып жашайм болду. Жөсү башкалардан, капкаяктагыларды, бузукулардан үлгү алам дагы. Ошентип мен семьямы башкарган. Андай болбойт. Биз өзүбүздүн каалообузду чекеге коюп туруп, пайгамбарыбыздын каалоосун көрөйлү. Пайгамбарыбыздын каалоосун карайлы. Пайгамбарыбыз айткан: "Силер иманды боло албайсыңар, силердин каалооңор мен алып келген динге эрчимейинче." Мынаке. "Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху табан лима житу бихи" деген хадис бар. Ана, мына пайгамбарыбыздын каалоосуна дагы биз эрчишибиз керек дажечи. Ошон үчүн туугандар, мына нерсе маселелер козголо берет. Биз динди үйрөнмөйүнчө, дин менен жашамайынча бул проблема бүтпөйт кыямат күнгө чейин. Биздин кошунабыз бассейндин суусун арыкка агызат. Пастагылар ичет, кандай болот? Болбойт бул. Ат-тухур шатрул иман, тазалык имандын жарымы. Өзгөчө иче турган суу ол да таза болуш керек. Күйөөм үйгө шарт түзбөйт, бир туугандарына бере берет дейт. Үйүнө шарт түзүш керек. Мен кошунардын кийимин кийем. Балдарым төркүнүмдөн келген кийимдерди киет. Азыр көрүп отурат дейсиз. Мейли. Бул эч нерсе эмес. Башка бирөөнүн бир кийимин кийгенчи, уурдап кийбесин. Эски кийим болсо дагы, жыртык болсо дагы уурдабасын мисалы. Уурдап жаңы, булаттай болуп кийингенден көрө ошо эски жөнөкөй эле кийимди кийген жакшы. Ал арам да. Намаз окусасы намаз деле кабыл болбойт. Бирөөнүн эски кийим кийсе боло берет. Бирок бир неме кылып коюңуздар, секонд бир балакат деген сатып атпайбы? Кийилген кийимдерди чет мамлекеттен, Кореядан, Европадан алып келип саткандар. Ошону бир сыйра жууп коюш керек. Алар тазалыкты билеби, билбейби, жептел уруп эле алып келе береби, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер ошондой болсо деле аны ал буюм. 3 жолу сиз жакшы чайкап коюңуз, анан кие бериңиз. Өзгөчө шым, ич кийимдери окшогон нерселерди айтам да. Ата-энем сакалыңды ал деп жатат. Мен алганга болбойт экенин түшүндүрүп, сүннөт экенин айтып жатам дейт.
Албетте сакал бизде важип өкүмү ата эненге башы бул фарз туугандар. Акырын бирок ата эненин көңүлүн оорутпаш керек. Кичинеден аза кыскарта бересиз. Канчага чейин макул болот. Аларга кызмат менен алыңыз. Сабырдуулук менен аларга түшүндүрүп. Биз классташтар менен үйлөнгөн балага ража акча чогултуп беребиз. Ар бирибиз 3000 сомдон. Ушул ражага катыша берейинби? Адал болобу? Ражасы эмне ал? Үйлөнгөндө достору чогултат го. Гөгөлдө? Үйлөнгөндө. Жардамда чогултат го. Ар бир 3000 сомдон чогултат экен кошумча. Аны эми кээ бир адамдарга 3000 сом оңой эле болсо керек, канчамча дос байлары болсочу. А кээ бирине кыйын деле болуп калышы мүмкүн, ал бечара кандай болот ал. Ошончо шариятта бул милдеттенме жок, одним словом. Ким канча мүмкүнчүлүк болсо ошончо. Эгерде 3000 ага оор келбесе, бардыгына чогулта берсин, эч нерсе болбойт. А бирок мисалы 3000 чогулта албай калганда аны ардантып, ага тийишип, аны мындайраак көрүп, мисалы, же болбосо ал аргасыз бирөөдөн карыз алып чогулта, ал болбойт уже. Мусулмандын мүмкүнчүлүгүнө жараша кетиш керек, өз ыктыярынан берилиш керек. Өз ыктыярынан берилбесечи, ал адал болбойт. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Аллахумма ла яхиллу ли муслим, ла яхиллу, мындай деген хадис бар. لا يحل مال مسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم النسين لا يحل مال مسلم مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه آمنك. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, мусулман адамдын малы чын жүрөктөн болмоюнча адал болбойт дейт да. А бул чын жүрөктөн болбой эптеп аргасыз 3000 сом берди да. Эми сен бергиси келбей атып эле берди эле. Эми намыз курнамыз да, достор бардыгы берип атат, эми эмне кылайын эми? Ушу мен достордун компаниядан эме болуп калайынбы? Четте калып калбайын, койчу деп. Бул чын жүрөктөн берилген жокпу? Адал эмес. Кээде бизде ушундай адатыбыз бар. Бир дипломуңду жубайсыңбы, машинеңди жубайсыңбы, үйүңдү жубайсыңбы, паланча ушундай деп туруп эле, анан алып баскыла деп анан ыңгай сабалга коюп койдук, барып чай лагман алып берди. Адал эмес ал, адал эмес. Чын жүрөктөн болмоюнчачы, адал эмес. Ошон үчүн тууганда жөн эле ар намызга эме кылып туруп, эч качан бирөөнүн тамагын жебеш керек, албаш керек. Ошондой болуп калды, жок, сразу албаңыз, анда албаңыз. Ал сизге адал эмес. Менин эжемде 2 кызы бар. 3-сүн күтүп атат. Эжемдин ичиндеги баланы УЗИде кыз дептир. Жездем кыз экенин билгенимде кичинесинде аборт кылып алдырып салмакмын дейт. Ушул туурабы дейт. Астагфирулла. Туура эмес бул. 10 кыз болсо да алхамдулилля деш керек. Не деш керек? Канча кыз болсо? Алла Таала алхамдулилля Кур'анда яхабу лима яшау уната. Алла Таала перзентти Алла берет. Бирок айткан биринчи кыздарды берет Алла каалаганына. Анан балдарды деле берет. Биринчи кыздарды берет Алла Таала. Кыздын даражасы исламда көтөргөн. Кыздардын даражасын көтөргөн Алла Таала. Бул жөнөкөй нерсе эмес тууган. Кыз баладай уул бала, эркек биз го барыбыз. Кыз баладай күйүмдүү болбойт баары эркек. Чын-чынына келгендечи. Кыздар мисалы балаң сага анча күйүмдүү болбойт, аял менен кетти. Кыз турмушка чыкканда деле барып ата деп турат да, ал башкача. Бул исламда ошондой зулумдук эле бар, исламга чейин тоюсун. Мына ислам келип анан кийин эме кылган. Кыз бала, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын урпагы кыз баладан таркаган, билесиздерби? Балдарынан таркаган жок. Фатима радыйаллаху анха, бүгүн бүткүл ааламда саййидтер, бүткүл ааламда ашрафтар. Ошо Фатима энебиздин балдар барды. Кыз баладан биз билбейбиз. Кыздан береке келеби, уулдан береке келеби? Перзентти Алла берет да, биз жасабайбыз да. Бергенин алхамдулилля дебейсизби? Кандай улуу белек. Шүгүр кылыш керек, эч качан эме болбош керек. Мен кыздуу эле болуп калдым, мен мындай, тууган. Сен ушуга шүгүр кыл, бир баласы жок өткөндөр бар. Канчадыр баласы болуп, баласы атасын өлтүргөндөр бар. Буга эмне дейсиң сен? Ошон үчүн иншалла Алла Тааланын бергенине шүгүр, ушу берген неmatын кадырлаш керек. Андай кылбаш керек, мына киши алдырып коет эле, мында бул арам ой деп коет мунучу. Багымдат намазына гусул болуп калса, гусул алганга шарт жок болуп калса, даарат алып окуса боло береби? Жок.
Гусул болгондон кийин гусул кылыш керек. Дарат өтпөйт. Гусул деп толук жуунганда айтам болду. Ага сууну өзүңүз даярдаңыз. Болбоду дегенде мынакей мен силерге айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бол жолду канча менен? 300-400 грамм суу менен эле дарат алып коет эле. Көп деле эмес да бул 2 стакан дегенде эле да. 1 литр суунун тияк биягында эле адам гусул алып койсо болот мисалы карап. Эми чачы кыскарактарга бардык жерге ышкап жетсе болду да. Анан кийин муздак суу, ысык суу сиз өзүңүз алдын ала даярдык көрүшүңүз керек да. Кандай намазга даярдык көргөндөй эле гусулга даярдык көрүшүңүз керек. Кепин боюнча эркектерге 3, аялдарга 5 деп үйрөнгөн болчум. Бирок аялдарга ичинен сыртынан жоолуктагы ич кийим кошулат экен, 7 кабат болуп дешти, кайсынысы туура? Жок, 7 деген жок. Эркектерге 3, аялдарга 2 дагы кошулат. 2 кошулган ошо жолугу бар жана көкүрөгүнө жабат. Ошо менен 5 болуп калат. Кепинде да. Устаз аял киши Кур'ан китептен окуп жатканда жолугу жок эле окуса болобу? Кандай кийимде окуш керек? Жолук менен окусун. Жолук менен окусун. Аял кишинин чачы аврат болуп эсептелинет. Жолугу менен окусун. Instagram же башка соц тармактардан тапкан акча арамбы? Сиз айтыңыз кайсы жол менен табат? Аякта түрлөрү бар экен, ошого карап жооп беребиз. Чоң энем өлүңдү көрөйүн деп айтат. Ал сөз мага катуу тиет. Ошонун чечмелеши кандай болот? Эмне айтат? Өлүңдү көрөйүн деген, өлүгүңдү көрөйүн, сен өл, ошону мен көрөйүн деген сөз да. Өлүгүңө отурайын дейт. Өтө жаман сөз, каргыш да бул. Арам нерсе. Адамдар ушуга аялдар көбүнчө көнүп калганда, өлүңдү көрөйүн, өлүң отурайын, ушундай тилге жөнөкөй эле эмеле связка слов болуп калганда, маани бериш керек да сөзгө. Мындай сөз сүйлөбөш керек. Даже биз өзүбүзгө дагы, балдарыбызга дагы, мал мүлктөрүбүзгө дагы, жаныбарларга дагы каргыш айтканга болбойт. Мындай сөздү сүйлөбөш керек бул. Арам нерсе бул. Мен университетте мени университетке ата-энем окутту. 1 ай болду турмушка чыгып иштеп баштадым. Маянамды кимге берсем калыс болот? Турмушка чыгып иштесеңер эми күйөөңөргө бересиңер турмушка чыккандан кийин. Жолду кыскартып тоскон адамдарга насаат берсеңиз, жол тоскон шайтандын иши. Күнөө болуп эсептелинет. Жол тосушат го? Болбойт ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган. Жол, адам басып өтө турган жол отурбагыла, тоспогула. Тоспогула деген аны. Адам өтө турган жолго адам зара да кылбаш керек болгондар. Ал жерде адам өтөт. Адам аны каратып жиркенет, жек көрөт, ошонун жамандыгы сизге тиет. Менин 4 кызым бар, Аллага шүгүр. Уулду болуш үчүн лечение алып атабыз. Врачтан күнөө эмеспи? Врачтан эмне күнөө? Ал врач уул кызды бербейт да. Уул кызды Алла берет. Себебин аракет кылып кое бериш керек. Так, кызым ажырашып кетти, 4 айлык боюнда болгондо. Жообун берген кыз төрөгөндө уул болсо талакты бала кесип түшөт деген туурабы? Кош бойлуу аялга талак түшөбү? Өзү кош бойлуу аялга талак түшөт. Айызы келген учурда да талак берсе түшөт. Мастыкы да түшөт. Тамашалап айтса да түшөт, чындап айтса да түшөт. Уктап атканда айтса түшпөйт. Уктап калып талак десе, түшпөйт ал. Жолосо жинди болуп калды, асман гана десе жерди көрсө, жер гана десе асман, онда түшпөйт. Ошондой деңгээлде мас болуп калса, үйүн билбейт, апасы ким, аялын билбейт, талак түшпөйт анда. Бул уже сознание жок буда. Бирок үйүнө басып келди билет, эшикти билет. Туалетке кирип кеткен жок, уктайын дейт. Эшикке кирди үйүнө. Анан кандай эле билбей калыпмын дейт. Ушунун баардыгын билесин дагы анан жер менен асманды ажырата албай калса, анда уже бөлөк. Анан талак кесип түшөт деген ал жок нерсе. Мен канча акча иштегенимди күйөөмөн жашырып азыраак айтып койсом кандай болот?
эми үй бүлөлүк турмушка зыяны болуп калат го. А так милдеттүү эмес го. Каны кимдин канча акчасы бар, эмне иштеп тапканы. Үй бүлөлүк ынтымакты кармайын десеңер, баардыгыңар ачык эле иштеген жакшы. Мен содада иштейм, көп адамдар карыз алып бербей коюшат. Буларга эмне чара колдонушум керек, же кечирип жиберейинби? Кечирип жиберсеңиз жакшы, мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Өткөндө да суроо келди беле ушундай, я. Туурабы? Же дагы кайталандыбы же ошо келип калдыбы? Я. Кайталанган жок, же келип калган го дейм. Мен 3 балам бар. Алар бири-бирин карашпайт. Мени менен мамилелерин үзгөн, мага келишпейт. Эмне кылсам болот? Астагфирулла. Ошон үчүн балдарды мындайда төрөлгөндө эле детсадка келип, яслиге берип, анан өздөрү Москвада ар жерде жүрөр, балдарга мейир болбой калат тугандар. Балдарды кичинекей кезинен биз айтышыбыз керек. Бана мисалы Мухаммад менен Ахмад деп кой. Ахмадды жөн Ахмад дебе, Мухаммаддын ийниси, үкөсү, үкасы Ахмад деп чакырып, мисалычы. Билипсиң буну, тигинин агасы деп чакырганда дагычы, силер бир туугансыңар деп кичинекей кезинде булардын ортосунда мухаббат, эненин мээрими, атанын мээрими деп өтүш керек да. Чыт мамлекетте да ошондой экен да. Төрөлдү, так, ал жака берип коет, сартан кечке иштей берет, кечинде көрсө көрөт, көрбөсө жок. Чоңойду мектеп, боорукерлик деген жок ал. Адам сиз менен чоңойсо, ооруп атканда, жакшысында, күлкүсүндө чогуу болсо ошондо болот да. Эми биз буга эмне дейт элек? Баарыңыздар динге келгиле. Динде гана, динди мындай бир жапайы көрбөгүлө. Динди эски деп көрбөгүлө. Дин мына ушул мамилени айтат. Сиздерге айтайын, сила рахим деп коет. Бир нерсе сөз айтып кетейин. Силатур рахим. Тууганчылык мамиле. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким өмүрүм узун болсун, ырыскыма береке болсун десе, тууганчылык мамилени бекем кармасын дейт. Тууганчылык мамиле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбарчылык келгенге чейин деле тууганчылык мамилени бекем кармаган. Эми тууганчылык мамиле ким дегенде, биринчи атаңдын бир туугандары, экинчи апаңдын бир туугандары, үчүнчү аялыңдын да бир туугандары. Түшүндүңүзбү? Ушу үчөө тең кирет, мынаны билип коюңуз. Үчөө тең ушу сила рахимге кирет ушулар үчөө тең. А бизде бир оңой сөз менен айтып коет. Ата журт, тага журт, кайын журт деп коет мынакей. 3 журт деп койгон да бизени. Кандай болбосун туугандар, мулардын баардыгы ушуларга жакшы мамиле кылуу, ушуларга пайда жеткирүү, ушулардын көйгөйүн чечүү, бул улуу иштерге кирет туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сыпаты. Биздин эжекебиз башка динге кирип кеткен, дават берем, бирок экөөбүз уруша кетебиз. Эмне кылам? Урушпаңыз, дават бере бериңиз. Белек берип, жакшы сөздү айтып, анча-мынча баары суроолоруна жооп бере албай калган учуруңузда аалымдардан сурап, анан кийин жооп бериңиз, китеп да бериңиз, дини жакшы китептерди. Башка динге өтүп кетсе, аны чакырганга аракет кылыш керек турган. Абысынымдын күйөөбү бар, бирок кайнысыга ар кандай буюмду алдыра берет, ошол туурабы? Абысынымдын күйөөсү бар дейт. Бирок кайнысына ар кандай буюмду алдыра берет, ошол туурабы? Эми бул мамиле өзүңөр карап көргүлө. Баягы айткандай, мүмкүнчүлүгү болсо, тиги кажети болсо бүтүрүп койгон жакшы, ким болбосун. Эгерде жөндөн жөн алдыра берген, конечно, болбойт. Пенсионер апасынан балдары ай сайын тамекиге акча алышат, ошол туура болобу? Пенсионер апасы, ошол зорго акча алат. Балдар тамекиге сурайт. Бардыгы эле Бишкек эмес да, айылда бар. Бардыгы эле сиздерде мечитте, машалла, имандуу ата-энесин баккан эмес, ата-энесин соргондор дагы бар. Бекер жатып алып, чоңойтуп койгон аз келген сен пенсиядан дагы акча сурап, болгондо да тамекиге. Бул туура эмес, болбойт асылар. Мен бир адамга акча бердим, ал ошол акчама 2% тапкан пайдасынан мага бермей болду, бул туурабы дейт. Музараба мындай да туугандар. Бирөөдөн акча, экинчи адамдан иш болот да. Акча берип. Ошо сиз тапкан акчанын 2% меники, 98 сиздики, адал. 50 адал, 40, 60, 70, 30 кандай өзүңүздөр түшкенсеңиз да. Мисалы бунун иши оор да, зыяндуу иш. Мен билем, ушу баягы бу кузнец да.
азыр иши бул ошого кичине акча керек болуп атат, мен берем, бул темирди алып ысыкка тияк бияк чапкылайт, тияктан үзөңгү кылып сатат жана башка, эми зыяндуу да, билем да. Ошого бул айтты 90% акча пайдасы мага, 10% сизге деп. Мен макулмун. Эми бирөө кичине жеңилирээк иш да. Акча берип турсаңыз, мен бул жерден буюм алам, тияктан сатып берем деп. Мен 50-ге 50 дедик. Бул деле пора. Түшүнүктүбү? Акча менен жумуш мындан. Мындай кылып, зыян дагы теңшерик. Ошондой болот. Ошо процентный соотношениеде болот. Мисалы азыр айтып кетейин, мисалы. Мен 10 000 сом бердим музарабага, иштеткенге. Бул киши ушул кандай иштетсин, адал иш болсун да, адал иш болсун. Бир жерден бир кыскасы дыйканчылык кылабы, мал чарба алып багабы. Пайдасы деди, пайдасына биз 40-ка 60 сүйлөшкөнбүз. 60 буга чөп мага. Bir aydan keyin пайда алып келди. 1000 сом. 600 сом бунуку, 400 сом меники. Түшүнүктүбү? Мейли, ушу 6 айдан кейін пайда алып келди. 100 сом. 60 сом бунуку, 40 сом меники болду. Пайдасынан гана. Бирок мен берген бай 10 000 сом капиталы бар го, ал бузулбасын да. Ал туруп турсун. Эми, Кудай сактасын, мындай болду. Бул жакшы эле иштеди. Бирок граница жабылып калды да, төрөгаттар өтө албай, алмалар чирип кетти да. Мисалы, бул атайлап бул кылган жок, анычы. Атайлап. Бул мээнетине күйдү, мен акчама күйдүм, болду. Эми, бирок экөөбүз ушуга чейин 1 жыл иштеп койдук дагы, 10 000 сом менен баштаганмын мен. Бул мен деле 10 000 сом пайда көрүп койдум. Бул деле 10 000 сом пайда көрүп койду, мисалы. Анан ушу банкрот болуп калды, анда биз ана капиталды толукташыбыз керек ортосунда. Мен дагы түшүндүрүп коеюн мына жерин. Эки сүрөт бар. Пайда көрө элекпиз же пайда көргөнбүз? Жакшы түшүнүп алгыла. Мен акча бердим, бул иштейт. Мен иштебейм. Менен акча, мындан жумуш. Экөөбүздүкү, давай мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн 60-ка 40. 60% прибыльдан бул алат, 40% мен алам. Биз пайда көрүп атабыз. Мен биринчи сүрөттө айтып берейин, пайда көрүп атабыз. Пайда көрүп атабыз. 60-40, 60-40 пайда көрүп атабыз. Дагы канча бир 1000 сом пайда көрдүк деп коеюн. 1000 сомдон канча алыш керек эле? 600 сом алат. Мен канча алам? 400 сом алам. Биринчи оборотто алды да булчу. Эми дагы бир оборот кылды дагы 1000 сом пайда көрбөй эле 1000 сом аркага кетти да. 1000 сом зыян болуп калды. Бая мен 10 000 сом бербедим беле? 9 000 болуп калды да. Эми ошону 10 000ге толукташыбыз керек. Мен дагы бул да зыян көрүш керек. Мен 400 чыгарам, бул 600 чыгарып ордуну толуктап коелу. Зыянга теңшерикти түшүндүңүздөрбү? Толуктана турган жерин. Биринчи пайда көрүп туруп, анан кайра обратно аркага кайтканда да. Эми биринчи эле пайда көрүп эле Кытайга кетти эле, барып эле болбой калды. Кудай сактасын, машина ооп кетти, же болбосо өрттөнүп кетти, же болбосо граница жаап койду, келгичекте кар түшүп кетти, жол жабылып калды. Кыскасы, баягы буну алган, буну атайлап кылган жок. Ушундай бир неме болуп калды. Болду. Эми мен будан акчаны сен 10 000ди төлөйсүн. Жерден табасыңбы, мен билбейм, ордуна коюп кой. Бул мындай жок да, болбойт бул. Бул эмгегине күйөт, мен акчама күйөм, болду. Бул эми честно мына туура болуш керек да, алдабай болуш керек да. Пайда көрбөй калган учурда көрдүңүздөрбү? Бул деле эмгегине күйдү, канча суук, канча кыйналып көтөрүлдү. Мен акчама күйдүм да. Биринчи сүрөттө биз пайда көрүп аткан элек да. Пайда көргөнбүз. Мен деле билем да бул канча пайда көргөнүн. Бул мени алдабайт. Имандуу мусулман да. Мен мисалы, мен кантип алдайм? 10 000 сом бердим, ошол эле да мен ишим болду. Эми основной жумуш, жоопкерчилик мунун мойнунда да. Бунун иманына таштайбыз да эми. Бул Алланын алдында сыноо буда. Мен 10 000 деле бердим. Бул деле билет мени, андан көп акча берген эмесмин. Бул эми тиякта иштетип, арка кымтып алабы, кымтып албайбы? Эми бунун иманына койдум да эми булчу. Бул точно айтса, мен мынакей 10 000 сом менен иштедик эле, 5 000 сом пайда тапты. Болду ба, процентный соотношение. Буга 60%, мага канча? 40%. Эгерде да ушундай иштетип, көбүрөөк болгондон кайра күйүп кетти, анда баягыны бул бирок көбүрөөк күйүп калсачы мындай болот да, бир неме сүрөтүн айтып коеюн. 10 000 сом бергем, 60-ка 40 деп турайлы. 1000 сом тапты. 1000 сом тапты. Канчадан бөлүп алдык? 600'дү, мен 400'дү бөлүп алдым.
Экинчи оборотто 2000 сомго күйүп калды. 8000 болуп калды да. Мен канча тапсам бул канча ошону эле коет ордуна. То есть биз 600 эле коет, мен 400 эле коем. 9000 болот, 1000ге мен чыдашым керек, күйдүм. Бул күйбөйт. Мен буну заставить этпешим керек, сен 10.000 кылып толтурасың депчи. Бул канча пайда тапкан болсо ошону эле коюлат ал. Түшүндүңүздөрбү? Мына жерден ошо калганы менин этине күйөт. Мен акчама күйөм. Кичине канча? Мисалы 1000 сомго күйдүм да. Биз ага чейин 1000 сом пайда алдык эле, экинчи оборотто 2000 сом жоготтук, 1000 сомду ордуна коюп коебуз. Мына адилеттүү да. Так, кеттикпи? Кайер келдик эле? Эмне үчүн келин кечке тирилик кылса деле кайненеге жакпайт? Буну дагы айттым азыр. Келинге кайнене жакпайт, кайненеге келин жакпайт. Кудай кааласа бейишке киргенде баары бири-бирине жагып калат. Эгерде сата турган малың көкмээ болсо, айтып туруп сатуу милдеттүүбүзбү? Ооба. Кээ бир кой, жосо уй, ат, айыбы болсо, айыбын айтыш керек. Айыбын айтпай сатсаңыз, тапкан акчаңыз адал эмес. Машина саткандар бар көбү. Билип турат машинени каерде. Битыйбы, битый эмес, аварийнийби, балабы. Айтпайт да, нормально, ун чыкпай тура берет. Билет баары. Кайсыл жерде кандай кемчилдиги бар билет. Бензин көп жейт, май көп жейт, айтпайт анын баарын. Бул туган арам болуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: айыбын айтып сата бер, береке саңа сенде болот. Эч кыжалат болбо. Анан эгерде чындап эле мисалы айыбын билбей, мен айдап эле келдим да Германиядан. Мен кайсы несин билем, ушу турушу, айыбы барбы жокпу өзүң бил, карап тур, текшертип ал, диагностика, ушул $10.000 берсең болду мага. Бул бөлөк нерсе мисалы. Бирок сиз өзүңүз билип туруп, эгерде сураса, май жейби, жебейби, сиз билесиз, что май көп жейт, жебейт деп койдуңуз. Бул арам болуп калат да. Ошон үчүн туугандар айтып сатыш керек, айыбын айтыш керек. Малыңыз көкмей болсо да айыбын айтыш керек. Мындай. Кээде мындай болуп калат да. Уй, же болбосо бе садырабы, садырбайбы деп. Мына маселелери бар, мына айтып коюш керек. Анан кийин мынаны пайгамбарыбыз тыюу салган. Мисалы карап туруп, бир күн, 2 күн сабай койсо, желинер. Чөп берип, суу берип, жем берип тур сабай, желине мында базарга чыгып алдап атат да элдичи. Мына ушундай сүт берет депчи. 2 күндөн кийин үйүнө алып барды, ал жок. Мына адал эмес да булчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда да карап туруп, базарга чыгып, ал убактарда мына будайларды үйүп коюп сатат эле. Колун салып көрдү, мында карасаң ным. То есть ушу килограммды көбөйтүш үчүн ортосу ным. Түшүнтасыздар да? Айтты да. Ким ушундай кылып кыянат кылса бизден эмес деди да. Мындай алдаган, кыш кылган бизден эмес деди. Анысы биздеги неме адал болуш керек. Кошунам терезесин биз тараптан койгон, короонун жогорку жагына үйдүн тезегин төгөм, терезенин тушунда калыстык кылсаңыз. Түшүнбөй калдым. Бул жерге мисалы жөн эле жазып койдур. Сиздин терезеңиз тигин үйүнүн көрүнө турган болсо, терезеңизди жаап коюңуз. Кандай жаап коюңуз? Бир жолу эле неме кылып салбайсыз, мындай кирпич менен эмес. Анда жөн эле мындай жаап коюш керек. Все равно бирөөнүн үйү тууганда. Бирөөнүн үйүнө көз салуу болбойт. Бирөөнүн үйүн видеокамера менен карап отуруу болбойт. Арам болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эшиктин мындай кичине немелери болот го, тешиктери болот го. Ошол жерден мындай караганга да тыюу салган. Бул болбойт туугандар. Акылбы? Менин чоң апам намаз окуйт, анан бир баласын өйдө бирөөсүн ылдый көрөт дейт. Жок, баарын тегиз көрүш керек. Менин эжем турмушка чыккан кезде жездем жөнөтпөйт. Турмушка чыккан жездем жөнөтпөйт. Биз сагынабыз, ушул туурабы деп. Мындай. Туганчылыкка деле алып барып туруш керек, бирок тез эмес. Кээде. Мен турмушка чыкканыма 7 жыл болду, бирок өзүмдүн акелеримен акча аламын. Мен карыз боломбу дейт. Эгерде карыз деп алсаңыз, карыз болосуз. Жөн эле берип туруңуз, жардам берип туруңуз, же садака берип туруңуз десе, акелериңиз берип койсо, ал карызга эсептелбейт тууган. Кандай болбосун, биз ким менен мамиле кылып атканда билишибиз керек да. Мага бирөө бир нерсе берди да.
Мен сурап коеюн, бул эмне, каяктан өзү? Сурап коюш керек да ал. Бул белекпи, карызбы, же парабы, взяткабы, эмне бала өзү бул? Сурап коюш керек. Менин аталаш бир тууган эжем бар, аябай бай. Мен катташайын десем, эч тоготпойт. Эмне кылсам болот дейт. Көбүнчө байлар текебер болот да өзү. Байлар кичпейил болгон өтө аз. Байлар кичпейил болгон өтө аз. Бирок байдын текеберлиги деле анча эмес. Кембагал текебер болсо жаман э. Кембагал текебер болсо эчтеке жок, эме да. Ошон үчүн айтат, байдын текеберлиги жаман, кембагалдын текеберлиги жаманыраак да. Эми буларга эмне кылыш керек? Эчтеке эмес. Анын байлыгында бакыт жок туган, ушуну бир билип коюңуз. Сенин байлыгында бакыт жок, меникинде бар, бул да туура эмес да. Меникинде деле, сеникинде деле. Байлыкта бакыт жок. Бакыт динде. Байлыкта бактысыздык да жок. Бактысыздык динсиздикте. То есть байлыкка тиешелүү Алланын өкүмүн аткарсаңыз, сиз бактылуусуз ошо байлыкта. Бай болуп да бактылуу болсо болот. Бирок байлык себеп эмес да. Түшүндүңүзбү? Ага ошо Алланын өкүмүн аткарган. Дин Алланын өкүмү, пайгамбардын сүннөтүндө аткарган айтат. Мектеп окуусун жаман окуп, университетте окубаса, ал эч нерсеге жетише албайбы? Өзү кызыккан бизнестерди кыла алабы дейт. Кандай кылсын? Окуш керек тугандар. Мейли мектепте окуйбу, динде окуйбу, кандай болсун, баары бир билимдүүлүү. Алла Таала айтат го: "Ла ястауилладина я'ламуна валладина ла я'ламун." Билгендер, билбегендер тең болушу мүмкүнбү? Тең эмес. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн иншалла күн сайын Алла Таала берген акыл. Биз акылдын аз эле пайызын иштетебиз. Ошо бир аз көбүрөөк кылып иштетип койсок, канча пайда болот? Бизди эжекелер уруп, сөгүп урат. Окуй албай калсак эле, эмне кылсак болот? Калыс сөзүңүздү айтыңызчы. Акырын урса эчтеке болбойт, кичине уруп койбосо деле болбойт да. Аны урбай койсо таптакыр эле башка чыгып алат, бала деген бала. Бирок анда катуу урсын деп айткан эмес, коркута турган деп. Коркута турган. Бизде биз устаз айтат эле, балдар окубай койсо дейт. Балдар окубай койсо дейт. Ушу жанында бир жерге чыбык алат эле да, чыбыкты ал менен эмес. Бир ал көз алдынча жерге чабат да. Тигин духун чүрүш, коркутуш үчүнчү. Чаң чыгып кетет. Охо, болду, ошо эле жетиштүү эле да. Экинчи жолу мен мындай кылбайм, жакшы окуйм деп калам. Ушундай бир коркутуу немесе болот да. Мындай да. Пайгамбарлар башир болот, надир болот. Надир коркутуучу. Бирок кандай коркутуучу десе, мындай шафкат, мейримдүүлүк менен коркута турганды пайгамбарлардын сыпаты да. Эне баласын оттон, тандырдан, жылаандан кандай коркутат? Башыңы жулуп алам деп коркутабы, же кандай коркутат? Балам, боорукерлик менен коркутат. Бул жака баспа, муну кармаба. Эмне үчүн? Эненин жүрөгүндө боорукерлик толтура да баласыначы. Түшүнөсүзбү? Коркутуу да ошондой болсун дейт да. Мугалимдер өзүнүн окуучуларын коркутканда, же ура турган болсо ошондой кылып берсин да. Эне баланы тарбиялагандай. Анан жөндөн жек көрүп же болсо катуу чаап, бир жерин талуу жерине уруп койгон болбойт ал. Өлүп калган учурлар болгон. Кудай сактасын. Же болбосо инвалид болуп калган учурлар болуп калат. Үчүн катыгыраак ургандыны. Менин атам токойдун чекесинен жер алып, жер кылып кошуп алам деп жатат. Отундарын алып, малга жайыт кылам деп жатат. Ушул туурабы? Жобу кандай болуп калат дейт. Эмеге токойдогу токой чарбасынан уруксат боло турган болсо мейли. Көбүнчө мындай болуп калат да. Жалп келген, сайдан агып келген отундар болот го. Ал жерге эч ким кожоюн эмес да ал. Сайдан агып келип четте мындай кылып, ал отунду терип алып кетсең боло берет ал. Ал жерде кожоюн жок ал жерде. Мына токойдун эмеси боло турган болсо, токой чарбасына караса, ал жерде уже кожоюн бар. Ал мамлекеттики. Эгерде аны кандайдыр бир патентинби же налогунбу же болсо бир нерсесин төлөп уруксат болсо алыш керек болбосо болбойт туган. Жолдошум молдо жанындагы таксырлар жашообузга аралашып мени жамандай берет. Эмне кылсам болот? Сабыр кылыңыз, дуа кылыңыз, адеп акылыңызды оңдоңуз. Өлүп калган семиз малдын этин жесе болобу?
Туура суроо да эми карап турчу. Болбойт. Арыкпы, семизби? Бул эми көз күйүп атат атан семиз мал эле өлүп калды кап депчи. Ага болбойт. Процентке акча алып иштетсе болобу? Же акча алган күнүгө бергенде алганда күнү. Келиним кызым келсе маанайы түшүп калат. Тамакты да көңүл койбой бышырып коет. Эмне десем туура болот деп. Сиз жардам берсеңиз туура болот. Кызыңыз келгенден кийин экөөңүздөр отуруп алып келинге тамак бышыртыра бербей, кошо жардам, кичине жардамдаш кылмыш болуп коюңуз калп эле. Келин өзү эле кылат, намызданып элечи. Кайнене ушундай да кылбайт да. Калп эле бир нерсени жуумуш болуп, мында тарелканы алмыш болуп койсун, апа отуруңуз деп эле өзү эле баштап калат сразу эле. Кичине аларды азыр кайненелер деле неопытный болуп калды да. Мурдагылар аябай немеле. Акырын түшүндүрүп, акырын тарбия кылып коет эле. Дальше. Биз кошунабыз менен 20 жылдан бери бир арыктан огород сугарабыз. Кошунабыз азыр арыгынды өзүң жактан ал деп койбойт. Бирок башка жактан алганга эч кандай жер жок, кандай кылсак болот. Келиш керек туугандар. Кошуна менен жакшы мамиле болуш керек. Өтө жакшы мамиле болуш керек. Кошуна туугандар. Өлүп калсак деле жакшы, жаман деп айта турган кошуна болот. 24 саат ушул чогуу жашайбыз да. Кошуна менен да. Сен тууганыңа айылыңда, ошончо бекер айтылган эмес. Узактагы туугандан жакынкы кошуна депчи. Ошон үчүн жакшы жамандыкта талашып урушпаш керек. Түшүндүрүү иш менен. Сиздер иншалла биз азыр мындай айтайынбы? Эмеге өтө элекпиз да. Кандай десем, бир берешендүүлүккөчү. Биз үйдө тамакты эч качан кошунага бербейбиз. Эскирип атса берип коебуз. Эскирип атса берип коебуз. Берип коебуз. Жок, ошол бышырып аткан жаңы тамакты бышырып бербейбиз да. Хотя бы өзүбүз жеп аткан болсо ошонун акысына берип коюп мисалы. Анын бала чакасын сурабайбыз, анын бала чакасы үйгө келсе бир башкача кылабыз. Жок. Эгерде кошуна менен жакшы мамиле кылса, ал деле бизге навстречу кетет да, любой иштечи. Адам да биз өзүбүздөн эле көп неме алат. Даже кээ бир адамдар бар, жаман кошунаны жакшы кылып алат. Жаман кошунаны жакшы кылып алат. Өткөндө бир окуя айтылып атты да. Кошунасы дайым эле огородко акырын мусор төгүп коет экен да мунун. Ана мусор төккөн сайын бул жакта бир чака мусор төксө, бир чака алма жиберип берет экен мындайынан. Анан 1-2-3 жолу болгондон кийин бул деле ойлонуп калыптыр. Анан айтыптыр кичине нагылыраак экен да, так ушунчалык нагылы. Мен сага мусор берсем, сен мага алма бересиң да депчи. Хотя ошону айтпай эле койбойсуң мен. Алып жей бер да, эмне аласың эми? Ушуга чейин да эми придираться этипчи. Ошону айтыптыр, анан бул дагы кошуна да катыраак экен. Кийим ички дүйнөсүндө эмне болсо ошонусун берет дептир да. Сен де эмне болсо ошону бердиң, мен де эмне болсо ошону бердим дептир. Ошо ойдон чыккан кетти. Мусор төктөгөн токтоптур да. Биринчи жакшы айтса эми, деген 2-3 жолу жептир. Ошо мен токтоп калса деле болот эле да. Ладно, шүгүр, мен коем мусор берип атам, бул алма берип атат деп элечи. Дагы барып асылыптыр да. Бирок ошондой адамдарды дагы оңдогон ушундай кошуналар бар да. Тоба. Аллахумма салли ала Мухаммад. Мен намазды жаңыдан тургузуп аттым эле, үйрөнгүчөтө багымдатты окуп турсам болобу дейт. Багымдатты окуй бериңиз, ниетти 5 убак кылып коюң. Ниетти канча? 5 убак кылып коюш керек. Багымдатты окуп баштай бериңиз. Куда каласа 5 убакты баштайм, анан намаз баштайм деген андай кылбаңыз. Бардыгы 1-2ден башталат. Цифра 5ден башталбайт, 1ден башталат. Багымдатты кое бериңиз, иншалла бул намаздардын коросу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Багымдатка өзгөчө көңүл айткан. Ким багымдат намазын окуса, Алланын коргонунда болот деген да. Куда каласа иншалла. Анан акырын 2-3 деп кошуп аласыз. Менин экинчи турмушум күйөөм мени алдайт. Баламдан акча алдым дейт. Ал акча өзүнүн бекиткен акчасы. Ушул үй бүлөдө береке болобу? Калп айткан үйдө береке болбойт. Калптын казаны кайнабайт деген сөз бар. Мен намаз окуп баштаганы жатам. Биринчи эмнеден баштасам болот? Кеңеш бериңизчи. Таараттан. Эң биринчи биз тааратты үйрөнүшүбүз керек. Таарат алганда үйрөнүшүбүз керек. Жана кайсы нерседен таарат сынат, бузулат. Кайсы нерседен бузулбайт. Болду. Бул биринчи ушундан башталат. Андан кийин анан Куда кааласа
багымдат намаздан ниеттен баштай бересиздер. Дальше. Мен намаз окуп баштаганда ошончо там буну айттык. Аял киши мектепке мугалим болуп иштөөгө шарият жол береби? Мектепте жоолукчан иштегенге кысым көрсөтүшүүдө. Ушул жөнүндө айтып өтсөңүз кененирээк. Аял киши мектепке мейли жаш эмелерге сабак берерсиң, бирок күйөөсү болсун. Мектепте иштеген аялдарга күйөөсү кароолчу болуп болсун. Же болбосо кандай болсун, ошол жерде болсун. Же болбосо күндүзү мисалы сабак берсе, кысасы эң жакшысы туугандар ушул аялы күйөөсү экөө чогуу болсун. Кайсы иште болгондо дагы. Макул азыр фитнанын доору, мурунку доор эмес тууган. Үй бүлөлөр бузулуп атат. Үй бүлөлөр бузулуп атат. Аягы жамандык менен, бактысыздык менен бүтүп атат. Ошон үчүн шарияттагы айтылган эрежелер бул жөнөкөй эреже эмес. Кичине акча табам деп үй бүлөнү жок кылып алып атышат. Ар кандай нерселер болот. Мен намаз окугум келет. Бирок ата-эне намаз окугандар окусун, бирок акылы үйрөтпөсүн деп айтчу. Мен намаз окуйм деп айта албай жатам. Эмне кылам? Окуй бериңер. Намаз окугандан уялбаш керек. Намаз бул бакыт. Ушу намаз бизди ата-энеге кызмат кылдырганга үйрөткөн, ата-энени сүйгөндү үйрөткөн намаз. Мен жогорку биримдимин, жолдошум иштетпейт. Ушул туурабы кесибиме кайдыгер мамиле кылгандай болуп калбаймынбы дейт. Кесибиңиз кандай? Ошону билиш керек. Иштесе болот, жолдошуңуз менен чогуу болсун. А эгерде жогу болбосо, жолдошуңуз багып эле турса, сиз үй бүлөгө алхамдулилла үйдө динди кармаңыз, үйдүн ордосун, очогун, машаалла, берекелүү, нурлуу кылып бала чаканы тарбия кылыңыз, бул өтө жакшы да. 3 балабыз бар. Келинчегим кызматыман кутулдум. Атам ал менен жашасаң каргышыма каласың деп талагын сурап туруп алды. Талагын бердим. Эми балдардан баш тартты. Я Алла, 3 балабыз бар дейт. Келинчегим кызматыман кутулдум. Атам ал менен жашасаң каргышыма каласың деп талагын сурап туруп алды. Талак бердим. Талак бербеш керек эле. Көбүнчө ата-энелер жөндөн жөн эле кийгирише берген жакшы эмес да. Аз мас эми үй бүлөдө ылдыйөөдө сөз болот да. Ошо кой кызым чыда, сабыр кыл, Кудай кааласа өтүп кетет деп күйөө баланы өзүнчө чакырып, бул сага кул эмес. Бул сага жакшынакай, муну эми карап неме кыл. Кудайдан коркуп, бактылуу болуп жашагыла деп ага өзүнчө, буга өзүнчө насаат айтып коюп эле турса болот да, сырттан эле. Аралашып талак берди дегенге чейин жакшы эмес. Мен Москвада иштейм, касап болуп, бирок мал, кой, чочко да чаап берем. Өзүм намаз окуймун. Ошол жерде иштеп ата-энеми, балдарымды да багам дейт. Мал койго мейли, чочкого болбой калат. Чочко чаппай эле коюң. Аны башкасы ошо орустар чаап берсин. Чочкону анан кийин ошол балта менен эле, мал кой чапкан балта менен эле чочкону чаппаш керек. Ага өзүнчө. Ал жакта тиякта турсун эми. Ошо нар жагынан өзүнчө эч ким жок болсо чаап эле бере турган болсоңуз, аны өздөрү жей турган болсо, сиз колуңуздан күчү кеткенден ар бир балта чапканыңызга акча алсаңыз боло берет мейли. Бирок булар сөзсүз балтасы өзүнчө болуш керек да. Аралаштырбаш керек, бир жерде чаппаш керек. Ош базардан кечө акча жоготуп алдым. Остановкадан колумда балам бар эле. Эми ошону Алланын ыраазычылыгы үчүн деп садака кылып жиберсем өтөбү дейт. Өтөт. Жоготкон акча садаканы ниет кылып берсеңиз өтөт. Намазды кабыл болушун кантип билүүгө болот же адам өзгөрөбү? Адам өзгөрүш керек. Намаз окуган адам өзгөрүш керек. Ойлонуп сүйлөй турган, жакшы мүнөздө, башкаларга зыян жеткирбей турган, күнөөлөрдөн сактанган. Ушул нерсе менен биз намазыбыздын таасирин билебиз. Мен досумду капа кылып алдым эле. Эмне кылсам болот? Калыс айта кетсеңиз дейт. Досуңузду капа кылып алсаңыз, досуңуздан кечирим сурап коюңуз. Чын жүрөктөн сураңыз. Бир белек берип коюңуз. 2 рекет намаз окуп, соом багыштап коюңуз. Кудай кааласа, иншалла достугуңуз бекем болот. Менин күйөөм такыр акча карматпайт. Мен тапсам, аны да алып коет. Анан мен айтпай, акчасынан алып коем. Бул кылганым кандай? Жакчыкча. Биздин динибиз мындай. Сизге бирок кыянат кылса, ошого өчөшүп кыянат кылган уруксат эмес да.
Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тахун ман ханак." Ким саңа кыянат кылса, ага сен кыянат кылба. Мына күйөөсү кыянат кылган экен, бул деле өчөшүп один на один кылып коеюн деп болбойт андай. Биздин динибиз бир башкача дин да, тууган. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы мына. Даже бирөөгө го кыянат кылбайм мен. Бирок мага кылсам болобу десе, ого да болбойт дейт да. А эмне кетсе, ага возможность бербей сага кыянат кылганга дейт. Ушу жолду айтып берет. Ага мүмкүнчүлүк бер, сен ошон үчүн айтат да, мусулман алданбайт дагы, алдабайт дагы. Биз көбүнчө бирок алдабайбыз го, бирок алданып кала беребиз да. Бул жагыбыз бар. Анан алдангандан кийин токтоп туруп, мен дагы алдайм деп, уже башка жолго түшүп алабыз. Ал туура эмес. Мына бул жерден азыр менин күйөөм такыракча карматпайт, мен тапсам, аны да алып коет. Анан мен айтпай акчасынан алып коем. Бул кылганым кандай? Бул кылганыңыз күнөө, кыянат болуп калат. Алго күнөөсүн алып атат ал күйөөңүз. Ансыз деле күн. Ал күнөөгө биз дагы тең келип, сиз дагы күнөө алып атасыз да. Мен атам 70-ке чыккан, бирок азыр деле ичип келип үйдө тополон кылат. Калыстуу сөзүңүздү айтыңыз. Эми карыганда токтолуш керек да. Бир бут кабырда болуп калды анык эле. Ошон үчүн иншалла мечитке каттасын анан көрөк. Ичип ар жак аракканага же болсо пивоканаларга каттай бербей, азыр пут мечитке каттай турган учур болуп калды. Анын үчүн даватка чыгарыңыздар. Буну медресеге киргизе албасаң, бу 70-ке чыккан аксакалды. Даваттан башка жол жок бизде. Мен Бишкекте арак заводторго бутылка заготовка кылам. Ушул иш менен балдарымды багам. Үйүмдү бүтүрдүм. Ушул иш кандай болот? Эми бул иш таштаңыз да тооба кылыңыз. Башка неме кылыңыз. Мектепке хижаб кийгенге каршы чыккан директорлорго эмне дейсиз? Мыйзамсыз го дейм. Мыйзамсыз. Да. Менин атам ичет. Ичкенде жиним келип, кайша кайтарып коем. Кандай кылсам болот? Ичкен адамга эмага дава жок дейм. Кайша кайтарсаңыз деле ага баары бир. Бүтүп калдыбы? Кыз баланын туугандары менен болгон катышы кандай болот? Көбүнчө тууган уругуман кабар албай калам. Кайын журт уруксат бербейт. Жок, кандай кылбаш керек? Туугандар, аялыңыздар болсо, эми анча-мынча ошол жакшылык жамандыкта кайын журт менен катташып коюш керек. Бир келерге эле каттап албагыла да, ошол өзүнүн эмеси бар, бардын чеги бар. Жараткан Алла Таалам баарыбызга амалганга тоофик берсин. Динде жашаганга Аллахым жардам берсин. Бардык үй бүлөлөргө Аллахым бакыт, туура түшүнүк берсин. Бири-бирин сыйлап, урматтап, бактылуу жашасын. Амин. Аллаху акбар. Жеке кайрылган Тууганларды бүткөндөрдү сыра-сыраны алып салганча адашып кетип атамын да. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد